Виски, кола. Везде, бүт жерде, кому не попади, ютубта, инстаграмда, көчөдөн басып барсаң, бирөөнүн машинесинде, тиягында, биягында, Бишкекте, клубта, ресторанда, барларда, любой жерде бул ырды ырдап жатат. Жаштардын баары бул ырга бийлеп жатат. Бул ырды мындайча айтканда чуть ли булардын өзүнүн атрибуту катары кылып фанатейт этип жаткандагы адамдар аз эмес. Эми жөнөкөй вопрос. Виски кола эмнеге пропагандирует? Зачастую виски кола адамдарды ошол виски чип, ошол арак ичип, элементарно ырда айтылгандай бийлеп, майрамдап жүргөн, акча коротуп жүргөн бул жакшы нерсе, бул нормальный нерсе адамдарга түшүндүрүп атат, жеткирип атат. А нет, биз ойлоп атабыз, виски кола, жыргал деп. А на самом деле анын обратный жагы же болбосо арт жагы бул аябай чоң, чорный нерсе менен жабылып турат. Мындайча айтканда, ырдын максаты ырдап бийлеш керек, жыргаш керек. Но бирок ырдын максатында, ырдын ошол основасында башка нерсе жатат. Эгерде бул ырдын текстине карап көрсөк, да, просто текстине, то бул ырдын мындай эч кандай деле передание смыслдын жок да. Неге? Айта кетейин. По сути, музыка деген эмне? Муну Жахалип, Жахалиптин да туура эмес ыры бар, но Жахалип кантип түшүндүргөн? Музыка бул передание некого картины и некого смысла деп айтканы мага аябай жагат да. Анткени ал ошону менен гана катуу, ошол жол менен гана иштейт да. То есть мен ырдашым керек и ошону менен некий смысл, картинаны элге көргөзүп беришим керек. То есть адам угуп мындай элестет. А бул ырда почти 100% ырдын текстинин 50-60% виски кола. А калган всего лишь 40% эки куплет ыр экен да. И анда ошол ой, сен танцполго келдиң, бийлеп салдың, элдин баарын көзүн ашылам эле айтып салдың, анан сен мындайсың, сен тигиндейсиң болду. Бүттү. По сути эчтеке жок. Всё, бүттү. То есть, көрдүңөрбү? Зачастую ыр эчтеке не передает. То есть, в конечном итоге, хотя бы нет, да, виски коланы перебарщиктеп ичпегиле деген сыяктуучу. Нет, просто виски кола. А муну угуп алып жаштар, особенно өсүп келаткан жаштар, ошол эле 10 жаштагы, ошол эле 11 жаштагы, 14 жаштагы, 15 жаштагы, 17 жаштагы, 20 жаштагы, баягы деп өпкөлөрүн чапкылап, дакылдап чуркап аткан геройлор биздин маленький. Эмнеге өсүп атат? Алар келечек жөнүндө ойлонгон жок. Алар алды жөнүндө ойлонгон жок. Алар үчүн виски кола ыр чыкты. Если ырды элдин баары угуп атса, значит не бул значит нормально. Биз дагы жейбиз. О том, что бул ыр там эме кылды, эч ким ал жөнүндө не волнует. Кийинки вывод кандай? Ең акыркысы. Биринчиден, виски кола дегендин пропагандасы бул зачастую адамды деградация кылууга же болбосо баягы жыргап бийлеп жүрө бергенге пропаганда кылат. Биринчиси. Экинчиси, ошол виски кола деген бул нормальный нерсе, арак ичүү, ошол эме ичүү. Да, ооба, какой-то мерада эс алыш керек, но эс алганды билген туура эс алыш керек. А биздин жаштарга, это любой өсүп келаткан жашка азыркы учурда кантип эс алыш керек, кантип жыргаш керек деп ойлобостон, наоборот, кантип мен ошол акча тапсам, кантип ата-энемди баксам, кантип өзүмдү баксам, кантип будущий семьямды курсам дегенди ойлош керек. Мен муну менен айткан жокмун, что андай балдар жок, же болбосо бүт жаштын баары ойлонбойт. Да, ойлонгон балдар бар, но 100% жаштардын 10 эле пайызы гана ойлонот. Ал эми калган 90% сүйлөшө келгенде, мындай өзүң жашың айтпай туруп сүйлөшө келсең, кечегини клубка сонун барып бухайт этип, өзүм билбей калыптырмын деп, же болбосо баягы күнү тиги клубка барып аябай бухайт этип 5000 сомду чачып салып турбуз. Укмуш, азыр тиги телефон ламбардта депчи. То есть бул ошол именно ырлар аркылуу жаштардын мозгуна, что ушундай жыргап бийлеген, арак ичүү бул аябай жакшы нерсе. Ал эми сен ошо акча чачкан аябай жакшы нерсе деген пропаганда кылат. Ошондуктан достор, бул видео менен бөлүшүңүздөр, бул видеону досторуңуздарга жеткириңиздер. И эч убакта ошо арак ичип
эмени арак ичкен виски коланы же болбосо ошол эле жаман нерселерди биринчи планга эмес, биринчи планга акча табууну жана ошол акчаны туура колдонуу жана өзүңдү өзүң өнүктүрүүнү ойлонгула. Саламаттыгыңыздар, рахмат сиздерге укканыңыздарга.